Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Январь айынын соңунда Лебединовкадагы номер 1 мектеп гимназиясында мугалим менен 8 класстын окуучусу ортосунда уруш чыгып, анын видеосу социалдык тармактарга тарап кеткен. Ошондон кийин аталган мектепте окуган окуучулардын ата-энелери тарых мугалимин мектептен чыгаруу боюнча мектеп администрациясына кайрылышкан. Бирок тарых мугалими өз эрки менен эле арыз жазып чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Ал эми мугалим менен окуучунун ортосундагы пикир келишпестик окуучу баланын тарых мугалимин сөгүп салгандан улам келип чыккандыгы белгилүү болгон. Коомдук ишмер Элнура Кулуева бул боюнча билдирүү кылып, Лебединовкадагы номер 1 мектепте окуучудан сөгүү уккан тарых сабагынын мугалими боюнча иликтөө улатып жатат. Маалымат иретинде айтып кое турган факты бар. 8 февраль күнү да аталган мектепте баягы мугалимди сөккөн окуучулар биология сабагынан берген мугалимди да сөгүп шылдыңдашкан. Эч нерсе кыла албайсыңар деп мугалимди ыйлатышкан. Урматтуу министр, аталган мектептеги мугалимдерди коргоп калышыңыз керек деп эсептейм. Орус тил мугалими бул класска сабак берүүдөн баш тарткан учурлар бар экен. Бул жерде мугалимдердин этикасы деген маселе эмес экени көрүнүп турат. Тарых сабагынан берген мугалимди иштен кетирдик, эми калганыңарды да сөгүп мазактайбыз деген тентек окуучулардын амбициялары башталган окшойт. 4 ата-эненин эле үнүн уга бербей, 24 ата-эненин кайрылуусуна көңүл бура турган жердесиңер. Алар тарых мугалимин кайра ишке кайтып келүүсү боюнча кайрылуу кылышкан, дейт Элнура Кулуева. Маалымат булагы Аргумент KG. Бүгүн Жогорку кеңештин комитетинде Бишкек шаарындагы жол транспорт жана курулуш тармагына тиешелүү маселелер боюнча кала башчысынын маалыматы талкууланды. Депутат Алишер Козыев Бишкек шаарынын экологиясын жана таза абасын сактоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Ошондой эле бак-дарактарды отургузуу жана жашылдандыруу боюнча пландалган иш-чараларга кызыкты. Өз кезегинде кала башчысы 2021 жылы 4,5 миң бак отургузганын, быйылкы жылы тигилген көчөттөрдүн санын 10 эсеге чейин көбөйтүү мерчемделип жатканын маалымдады. Мындан тышкары 5 скверди жакшыртуу пландалып жатканы айтылды. Маалымат булагы Супер KG. Чыңгыз Азаматович, бүгүн бир топ депутаттар Россиядагы биздин мигранттарыбыздын көйгөйлөрү жөнүндө маселе көтөрүшүп, алардын абалын жеңилдетүү үчүн кош жарандыкты киргизүү керек деген сунуш айтышты. Кош жарандуулук биз үчүн канчалык пайдалуу? Эң негизгиси Россия тарап ошого макул болобу? Менимче, биз бул маселени адегенде кенен форматта министрлер кабинети менен чогуу талкуулашыбыз керек. Коопсуздук, экономика жагынан кандай таасир этет? Ушунун баарын терең таразалоого тийишпиз. Эң башкысы коомчулук менен акылдашуу зарыл. Депутаттардын бир тобу Кыргызстан ЭАЭБтин мүчөсү катары өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай жаткандыгын сынга алышты. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Албетте, ЭАЭБке байланыштуу артыкчылыктар да, көйгөйлөр да бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз менен тыгыз байланышта иштешибиз керек. Эгер дасыккан профессионалдар мигранттарга байланыштуубу же жүктөрдү өткөрүүгө байланыштуу болобу, маселени туура коюшса, ЭАЭБтин мүчөлүгүн пайдаланып, аны чечсе болот. Чындыгында эле бүгүнкү күндө биз ал мүмкүнчүлүктөрүбүздү толук пайдалана албай жатабыз. Биздин өнөктөштөр деле маселени чечкенге каршы эмес, кайрылгыла, отуруп чогуу сүйлөшөлү деп жатышат. Чогуу отуруп чечкенге эмне жолтоо болууда? ЭАЭБтин түзүмүндө ар кайсы багыттар боюнча биздин өкүлдөр отурушат. Мисалы, бажы, салык, миграция, социалдык маселелер боюнча. Ошол өкүлдөр маселени көтөрүп, өнөктөштөрүбүзгө жеткирүүгө, биздин ортобузда келишим бар. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн арасында товарлар, кызмат көрсөтүүлөр жана жумушчу күч эркин жылууга тийиш деп аларды нандырууга аракет кылуулары керек. Айтып гана тим болбой, тиешелүү документтерге таянып далилдеши да зарыл. Демек көп нерсе биздин өзүбүзгө байланыштуу турбайбы? Албетте, көп нерсе бизден көз каранды, сүйлөшүп, кеңешиш керек. Мисалы, катчылыкка кайрылып же министрлердин деңгээлинде. Ошол жактан талкуулоого кажет. Жөн эле отуруп алып сындай берген менен биз маселени чече албайбыз. Жакында парламенттик делегация Москвага барат турбайсыздарбы? Ушул маселелерди да көрсөтөсүздөрбү? Төрагабыз баш болуп көтөрөбүз деп ишенем. Андан сырткары мен өзүм жеке түрдө диаспоралар менен жолугуп, баарлашып, кайсы багытта иш жүргүзүү боюнча алардын да кеңештерин укканы жатам. Маалымат булагы Аргумент KG.
Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда айыл чарба багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолгон. Урматтуу кыргызстандыктар, дыйкандар жана фермерлер. Жаздын бир күнү бир жылга тете деген накыл сөз талаа иштеринин маанилүүлүгүн, так-таасын туюндары талашсыз. Жаз жарыштеп эле убакытты текке кетирбей, жабыла жер айдоого өткөн эмгекчил элибизде бул сөздүн маанисин жакшы билет. Жазгы талаа иштерин ойдогудай өтүшү сөзсүз түрдө каражат жумшоо менен коштолоору турган иш. Мамлекет дыйкандарыбызга колдон келишинче кол кабыш кылып, арзан насыяларды берип баштадык. Жакындан бери 3 жылдык мөөнөт менен 6%дан насыя ала баштадыңыздар. Бул насыяларды Айыл банк, РСК жана Керемет банк өкмөттүк банктар аркылуу берип жатабыз. Жалпысынан айыл чарба багытына арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Жакындан бери үрөндүн алды келе баштады. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөн сатылып алынды. Бул үрөндөр мурда карызы бары жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилип жатат. Дагы бир баса белгилей кетүүчү жагдай. Буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыя той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким таанбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1'ди 2, 2'ни 3 кылып алганга жетишесиздер деген жакшы ойдо элемин. Алмайдын бермеyi бар дегендей алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпаңыздар. Биринчи кезекте элдин курсагы тоюш керек жана тамак-аш коопсуздугу камсыз болуш керек. Алган түшүмүңөр сатылбай калбайт. Өкмөт тараптан ар тараптуу жардам берилет. Ал эми завод, фабрикаларды курганга Кудай буйрса, быйылкы кирешелерибизди жумшайбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай колдоп, күч-кубат берип, түшүмүңөр мол болсун. Маалымат булагы, Аргумент KG. Баткен шаарында өтүп жаткан өкмөттүн көчмө жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлерге өз унааларын Баткендеги жергиликтүү жетекчилерге тапшырып кетүүнү сунуштады. 2008 жылы экономика министри болуп турган убакта Баткенге келгем. Анда бул жолдор мынчалык оңдоло элек болчу. Оштон Баткенге унаа менен баргам. Ушунчалык алыс жерде иштеп жатканын көрүп, элеликтин акимине өзүмдүн жип унаамды таштап кеткем. Азырда өкмөт мүчөлөрү ушундай кадамга барам десеңер, мен каршы эмесмин. Берип койсоңор боло берет, деди Акылбек Жапаров. Бүгүн Баткен облусунда министрлер кабинетинин көчмө жыйыны өтүп жатат. Ага бардык өкмөт мүчөлөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышууда. Маалымат булагы, Аргумент KG.